Анан эң биринчи биз максат коебуз. Мисалы ошол тил кардарды тандадык да, ошол швея кызды тандадык да. Мен ошол мисалы бир айда 20 швея кыз окутам. Это будет следующий максатым. Количество, Ооба, бул жерде максат, бизнес максат дегенде дайыма акча менен, анан количество менен измеряться этилет да. Канча? Бизнес, мисалы мен 20 адамды окутам, ошондон мынча акча табам деп жазасыңар да дайымачы. Ошо бизнес максат деген ошонусу. Анан эмне үчүн дегенде, это вот Контроль. Может быть, да? Вот это. Көйгөй да? Нет, стиль эмне үчүн деген. Эмне үчүн ошол максаттарды кеңес келип атат. Эмне үчүн ошол 20 адамды силер окутууңар келип атат бир айда. Бир айда 20 адамды окутасыңар. Биринчиден ошол 20 адамдын жардамы менен өзүңөрдүн продуктуңарды жакшыртыш үчүн, алардан обратный связь алып. Экинчиден ошол 20 адамдын жашоосу кантип өзгөрөт экенин көрүш үчүн. Чоң бизнес максат албайсыңар да башындачы. Или 5 адам аласыңар, или 10 адам аласыңар. Ол жерде ким деген ошол силердин швея кыздары бар. Фокус группа деп коет го. Ошол фокус группада получается. Ошолорду тандайсыңар. Анан ошол фокус группа кандай таасир бере алат? То есть кантип таасир бере алат? Мисалы элдерге айтып берет, же болбосо өзүнүн история успеха силер видеосун тартып берет, таратасыңар. Же болбосо анын жашоосунун өзгөрүшүн көрүп башкалар мотивация алат деген сыяктуу. Вот это как да? И чтобы вот этого достичь, что вам нужно сделать? Везде силерге уже конкретный. Вот сперва определили цель. Определили, через кого эту цель достигнете. Это может быть именно ошол швея кыздар, же болбосо аларды иштеткен там бизнес аял, да? Какая-то, которая через, көрүнөр эң кыска жолун табыш керек деген неме да. То есть вы за маленький промежуток времени должны найти самый оптимальный вариант. Ошол максатты кантип мен мисалы 5 адамды үйрөтөм десем, бир айдын ичинде мен эң кыска жол 5 адамды кантип үйрөтө алам? Мен 5 адам жетпей калышы мүмкүнбү же? Жеткириш керек да. Бирөө кетип калышы мүмкүн. Ооба. Аны эске алсаңар болот, эске албай койсоңор болот. Главная ваша задача протестировать. Да? Кандай таасир болот ошол 5 адамды үйрөтсөң.